Исхак Разаковдун ысымы ыйгарылган Кыргыз мамлекеттик техникалык университетинин студенттери гүл көтөрүп, айтылуу мамлекеттик ишмердин бейитине барышты. Исхак Разаковдун бир сөзү бар эле, сен таза болсоң, мен таза болсоң, коом да таза болот деген. Ар ким өзүнүн деңгээлинде колунан келишинче мамлекетке кызмат кылууга аракет кылсак, Кудай буйрса, мамлекетибиз дагы да өнүгөт деген ишеничтемин. Исхак Разаков бизге өрнөк, себеби бул киши Кыргызстандын өнүгүшүнө, түптөлүшүнө, анын билим тараптан, техника тараптан деги эле ошол Кыргызстандын өнүгүүсү үчүн өзүнүн жанын үрөп, өзүм үчүн дебей, элим үчүн деп жашаган инсандардын бири. Өзү айткандай, мекен мага эмне кылды эмес, мен мекенге эмне кылдым деген сөзүнүн аркасында бул ар бир студент, ар бир жаштар ушул сөзүнөн өрнөк алыш керек да. Эскерүү митингдин студенттер менен катышуусу менен уюштурдук. Ар бир студент, ар бир мугалимибиз ошол Исхак Разаковдун кылган эмгегин ар бир мугалим, ар бир студент билиш керек. Ошону студенттерге, абитуриенттерге биз жылдан жылга жеткиребиз да. Исхак Разаков 1950 жылдан 1961 жылга чейин Кыргыз ССРин башкарган. Бул убакыт аралыгында республиканын улуу ата мекендик согуш учурунда аксап калган чарбасын калыбына келтирип, бир катар тармактар өнүккөн. Кадр даярдоо маселесине көңүл бурулуп, окуу жайлар ачылган. Бирок анын ополтоодой эмгеги өз учурунда бааланган эмес. 1979 жылы 19 мартта Москвада көз жумуп, өлкө эгемендик алгандан кийин гана сөөгө алып келинген. Улут үчүн кам көрүп, мамлекеттик тил үчүн кам көрүп, маданият үчүн, манас үчүн жан үрөп, ошол кылган аракеттери үчүн саясий куугунтукка кабыл болуп, өзүнүн жанынан дагы артык көргөн жеринде каза болбой, башка жерде каза болуп, мекенине, өлкөсүнө болгон кусалыгы, сагынычы, азабы, арманы менен өтүп кеткендигин көбүбүз аңдай бербейбиз, биле бербейбиз. Разаковдун мамлекеттин түптөлүшүнө өтөгөн эмгегин эскерип даңазалоо, келечек муунга үлгү катары көрсөтүү үчүн ар кандай иш-чаралар өткөрүлүп келатат. 2 жыл мурда Исфана шаарынын аталышы өзгөрүп, анын ысымы ыйгарылган. Калыгул Асанбаев, Бексултан Курманбек уулу, Ала Тоо 24.